Эки унаа кезигишкенде кыйынчылык болсо кайсы белги болгондо айдоочу жол бериш керек? Assalamu alaykum урматтуу менин көрүүчүлөрүм. Мен сиздерге өткөндө ушул суроону чыгарып, суроонун жообун билген болсоңуздар комментарийге жаза кеткиле дедим эле. Комментарийге жазыпсыңар, жазгандарга ыраазычылык билдиремин, азаматсыңар. Азыр эми мен туура жообун айтсам, азыр бизге 4 белги көргөзүлүп атат дагы. Ушул белгилердин ичинен кайсы белгиде сиздер алдыдагы унааларга жол бересиңер дегендей суроо болду. Азыр мен сиздерге туура жообун айта берейин. А жана В белгилеринде сиздер жол бересиңер. А белгисин карасаңыздар, эскертүүчү белги 12% тик ылдый иштеп атат. Эгер силердин алдыңардан ушундай белги чыккан болсо, сиздер ылдый ишке түшүп баратканда өйдөгө чыгып келаткан унааларга жол бересиңер. Ал эми В белгисин карасаңыздар, бул кандай белги? Артыкчылык белги. Каршы кыймылдын артыкчылыгы бар деп атат. Демек ушул белги чыккан болсо, сиздер алдыдагы каршы кыймылга жол бересиңер. Бул белги көбүнчө көпүрөлөргө, бир унаа бата турган жолдорго коюлат, кезектешүүнү жөнгө салуу үчүн. Ошондо эки унаа кезигишкенде кыйынчылык болсо, кайсы белгиде жол бересиңер дегенде А жана В деген биринчи жооп тура болду. Комментарийге ушул жоопту белгилегендер туура жооп бердиңер, азаматсыңар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.